Коронавирус илдети айынан көптөгөн кыргызстандыктар жашоо тиричилик үчүн тапкан оокатынан да айрылды. Өзгөчө кайрылмандарга сокку болду. Анткени алар көп учурда эң төмөнкү айлык акы үчүн иштегенге мажбур. Күнүмдүк тапкан акчасы араң жеген тамак ашка, анан жашаган үйдүн ижарасына жетчү. Андан кем калбаган көйгөй кайрылмандардын балдарынын чукул арада онлайн окууга өткөндөн пайда болду. Ички мигранттардын балдарынын негизги тейлөө менен камсыз кылуу жаатында ажырым абдан күчөдү. Көптөгөн үй бүлөлөр гаджеттер жетишсиз болуп, аны кой, керек болсо үйдө сыналгы жок болгондуктан көп окуучулар онлайн окуу улантуу мүмкүн эмес болду. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Онлайн окууга өтүү окуучуларга гана эмес, мугалимдер үчүн да оор болду. Башында окуучулар жакшы түшүнүшпөй, бул онлайн окуу деген эмне экенин билбей көп кыйынчылык болду. Андан кийин бул жерде интернеттин жетишсиздиги көп кыйынчылыктарды душар кылды. Андан да оор түйшүк Мурат Мусанын үй бүлөсүнө түштү. Алар Мургаптан өзгөндөгү Куршап айылына 1,5 жыл мурун келген болчу. Мурат 6 баланын атасы, алардын 4-өсү мектеп куракта. Үйдө же телевизор жок, битте телефон бар менде. Бул 4 балага жетишпейт экен да. Канча телефон ошондо? Бир эле телефон да. Бир эле телефон бар да. Көрсөтүп коесузбу ошол телефон? Мына ушул телефонда. Окуу ошол жерден эле. Ооба. Гүлайым үй бүлөнүн улуу кызы катары кичүү ини сиңдилерине да каралашат. Мектепти сагынганын да жашырбайт. Алмаш бирдемде берипке менен мен ушинтип окуйбуз. Мектепке барган жабабы же мындай онлайн окуган жабат? Мектепке барган. Эмнеси менен? Мындай жакшы билимдүү аласың да мугалимдер. Мындай онлайн анча эмес, Ооба, анча эмес да. Өзбекстан, Тажикстандан келген кайрылмандар көп эсе чүй өрөөнүндө туракташкан. Мисалы, Аламүзүн районунун Васильевка айылында 90% жакын тургундар жерге талды кыргыздар. Бул жерде дагы онлайн окуу менен түйшүк Кыргызстандын түштүк тарабы менен көп айырмаланбайт. Кээде бир үй бүлөдө ушу атасынын же апасынын эле телефону болот. Алар жумушка кеткенде балдар сабакка кире албай калат. Анан жайында бир нече мугалимдер өздөрүнүн үйдөгү телевизорлорун, 2 телевизор барлар ошо кээ бир аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бердик. Мектепте барып окусаң жакшы, үйдө онлайнда бир ал түшүнбөй каласың. Телефондар барбы өзүңөрдө? Жок. Ата-энеңердин телефону кимдики? Апамдыкын. Апамдын. Сенчи? Мен да. Кыздар көбүнчө 8-9 класста эле бүткөн экен. Анан ушу кайрылмандардын келинчектеричи. Анан балдарды окутканда ошо кээде суроого салган атасы билет дейт. Аталар көбүнчө жумушта болот. Анан ошол тапшырма аткаруудан кыйналыш болуп калат да. Кыргызстандын басымдуу айылдарында эле Васильевкада дагы мобилдик интернеттин да мүмкүнчүлүгү жетишсиз. Интернеттин жай ылдамдыгы да билим алууда чоң бөгөт болууда. Эң аз дегенде 30-33төн окуучу класстарда окуучулар, ал эми 39дан дагы окуучу бар. Анан ошолордун баягы Zoom'га, Classroom'га киргенде бир 30% же 50%ке жетпегени катышып калган окуучулар камтылбай калат экен. Дагы бир мисал Кытайдан келген Рахматуллонун үй бүлөсү. Салыштырмалуу түрдө айтканда алар Бишкекте бардар жашоо жүргүзүп жатат. Атам раматтылыкта дайым айта турган, ошо элге барып кошулсаңар жакшы болот эле. Биз коем жагдай шарт келбей калды биз барганга. Көбүнчө биякта орусча сүйлөйт экен да, эң алгачкы немеден биз кыйналганыбыз ошо тил жагы болду да. Орусча, мисалы, доктурканаларга же магазиндарга немелерге барсак орусча сүйлөшөт, анан акырын айтабыз, биз кыргызча сүйлөсөң түшүнбөдүк. Десең анан көп сандагылар деп айтат. Биз Кытайдан келдик эле ушундай түшүнбөйбүз десең, жакшы кабыл алат. Анда туугандар турбайсыңар, түшүндүрөлдү. Кээ бирөөлөр мындай окшобойт дейм, 5 кол тең эмес, баары эле адам. Азыр биз деле көнүп үйрөнүп калдык, жакшы. Анан азыр үйдө балдар бизден жашырган сөзүн орусча сүйлөшөт, биз көбүнчө карап отуруп калабыз. Онлайн окуудагы көйгөйлөр борбор шаарда дагы бар экен. Бул маселе кедей кембагал үй бүлөгө гана тийиштүү эмес. Мектепке барып эле окуган жакшы экен. Телефон аркылуу. Кээде свет өчүп калса, заряд жок болуп калат. Кээде интернет өчүп калат. Ошондой ыңгайсыз экен да.
мугалимде мындай түшүндүрүүдө кыйынчылык болуп калат да, э? Кээде болуп калат, ооба. Неге десе алыстан окуп атканда эжей да кызыгы жок туруп үйрөтөт экен да керекке же. Ошондо ал бизде кызыгыбыз жок болуп калат экен окуганга. Мындай отурганда, класста отурганда кызыгуу барбы? Мисалы достор бар, достордун алдында ошо көңүлдүү болот да. Кайрылмандар кайсы жактан Кыргызстанга кайтпасын, бул Кытай же Памир болобу, алардын негизги максаты балдарына эне тилинде татыктуу билим берүү. Бу жакта мына нарында 3 жыл окуду, мына балдар биздин балдар жакшы окуп кетти. Жергиликтүүлөрдөн булардын деңгээли күчтүү экен деп мугалим эжелер ошентип таң калып кетиштилер. Булардын кандай Бат-бат өздөштүрүп айтканда замат кабыл алып деп. Памирлик кыргыздарынын нарындан алага көчүү убагы коронавирустун таралышына туура келиптир. Бул болсо алардын балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн кескин түрдө кыскартты. Мен 5-А класста окуймун. Нарын шаарында окуп аткан болсумун. Анда онлайн менен жакшы окуп аткам. Азыр бул жакта деле окуп атам онлайн менен. Бул жака мамлекет бизге үй салып берип, баарыбызды чогултуп атат. Кубанычтабыз. Ошондо бир туугандарыбыз менен, жакындарыбыз менен бир болгонубузга аябай кубанычтабыз. Анан бул жак бир аз Памирге окшош экен, ошону элестетип атабыз. Сен эсиңде барбы Памирде кандай? Ооба, эсимде бар Памирде. Анда шамал анчалык жок. Анда шамал бар, ушул азыркы айыл, азыр ушуну элестетип атабыз Памирде. Сага көп жакпайт окшойт. Шамал анча жакпайт. Коронавирус илдети Кыргызстан онлайн окууга жетиштүү түрдө даяр эмес экенин көрсөттү. Өзгөчө бул илдет аярлуу катмарларга, анын ичинен кайрылмандарга жана алардын балдарына чоң сокку болду. Анткени мектеп билим берүү менен катар татыктуу жаран болууну да, атуулдук сезимди да ойготчу жер катары эсептелинет.